көп эле эл жүрөк ооруу, давление. Ооруса да ооруган жерин айтпайт биздин аталарыбыз, апаларыбыз. Ыраазыбыз, жүрөктөрүбүздү текшерттик. УЗИбиз бар, ЭКГ бар, эхо бар. Диагноздорун коюп берип атышат. Терапевт, кардиолог, окулисттер бар. 70-ке чыксаң деле ден соолук керек. Лабораторияга чейин баардык специалисттер бар. Ушинтип көрүп койгоно да рахмат. Альянс Алтын компаниясына жана Үзүр коомдук фондусуна ыраазычылыгымды билдирем. Карларга камкордукта компаниянын атынан. Бул 5 күндө чоң иш кылынды да Талас району боюнча. Карларга камкордук деп аталган долбоордун алкагында Талас районунун 60 жаштан жогорку курактагы тургундарына медициналык кызматтар 5 күн бою акысыз көрсөтүлдү. Айыл жеринде жашаган чоң аталар жана чоң апалар Бишкек шаарынан келген мыкты дарыгерлерге көрүнүп, ден соолуктарын текшерип алышты. Кардиограммабыз, жүрөгүбүз жакшы экен. Сизге анализдерди жазып берем. Анан иче турган дарыларыбыз баарын жазып берем. Талас элинин ден соолугуна кам көргөн бул долбоорду Үзүр кайрымдуулук фонду менен Альянс Алтын компаниясы демилгелеп, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ишке ашырышты. Док клиникасынан келген 18 дарыгер Манас айылындагы ооруканага жайгашып, 5 күн ичинде райондун ар кайсы айылынан келген карлардын бирин калтырбай кабыл алышты. Биз 2 ортопед иштедик. Күнүгө 113, 80, 90 ушундай тейледик да биздин кесибиз боюнча. А бул жерде деген еще терапевт, кардиолог, окулисттер бар, УЗИбиз бар, ЭКГ бар, эхо бар и лабораторияга чейин баардык специалисттер бар. Ар бири ушундай 80, 90, 100 тегерегиден тейледи. 60тан өйдө ата-апаларга колдон келген жардамды берип аттык, баталарын алып аттык. Элде аябай талап көп экен. Биз эми шаарда иштейбиз. Айыл жеринде көп барбайбыз да. Ошон үчүн айыл жерлеринде, район жерлерин көп келип тейлеп, врачтар карап турсак жакшы болот экен. Көп врачтарга барбаган ата-апалар бар экен. 5 күн батыл өтүп кетти, көңүлдүү өттү, буюрса жакшы аракет кылып карадык баарын колдон келишинче. Борбор калаадан келген дарыгерлерге жергиликтүү медайымдар да жардам беришти. Алар 5 күн абдан кызыктуу өткөнүн айтып, чоң тажрыйба болгонун билдиришти. Бизге пайдасы энди эл үчүн аябай жакшы болду. Врачтар келип, ооруган диагнозун да аныктап анализ алып атты, ага обследовать этип, кайра уколдорун салып берип атты. 10 медсестра иштедик. Ар бир врачка кишилерди алып чыгып, киргизип, кандайдыр бир анализдерине жардам берип аттык, буяка бөлгөнгө эле жардам берип аттык. Район тургундары уролог, мамолог, терапевт, кардиолог, гинеколог, лор, офтальмолог, УЗИ адистерине акысыз көрүнүштү. Мындан тышкары жарандар үчүн кан жана заара анализдери да акысыз жүргүзүлдү. Мындай жеңил шарттар карларга дем күч берип кубантты. Бекер көрүндүк, ыраазыбыз, жүрөктөрүбүздү текшерттик. УЗИге түштүк, баарын эле жакшы текшертип, ортопедтерди көрдүк, баарын эле жакшы. 70-ке чыксаң деле ден соолук керек. Бир сыйра текшертип алайын деп ушуга келдим. Ушинтип көрүп койгоно да рахмат. Өзүңдүн акыбалыңды кандай экенин билип алганда жакшы да. Жүрөгүм ооруп келген. Анан кардиограммага, ЭКГга түшүп, анан азыр кардиологко көргөнү жатам. Диагноздорун коюп берип атышат, баардык анализдери, баардыгы мындай эмес комплект келишиптир, аябай жакшы, эл үчүн аябай эле жакшы болуп атат. Ыраазымын мен врачтарга, аябай ыраазымын. Альянс Алтын компаниясына жана Үзүр коомдук фондусуна ыраазычылыгымды билдирем. Дарыгерлерди Бишкектен алып келүү, алардын кызмат көрсөтүүсү жана башка чыгымдарынын баары Альянс Алтын компаниясы тарабынан каржыланды. Медициналык топ Талас районунда 30 майдан 3 июнга чейин болуп, райондун бардык айылдарынан келген жарандарды кабыл алышты. Демилгечилердин бул кадамы карларга жеринде кам көрүп, ден соолуктарын чыңдоого багытталды. Бардык чыгымды Альянс Алтын компаниясы көтөрдү. Ата-энелерди билесиздер да, баары эле балдарын ойлоп калган биздин өзүбүздүн менталитет ушундай эмеспи? Анан ооруса да ооруган жерин айтпайт биздин аталарыбыз, апаларыбыз, чынына келгендечи. Жок, баары жакшы балам, өзүңөрдү кара дей берет го биздики Кыргызда. Анан биз аларды ден соолугун сурабай туруп эле чакыртып туруп карайлы деген ушундай бир идея келип чыкты да. Булар бир эле кардиологко көрүнүшкөн жок. Кардиологко киришет, чыгып ортопедке, андан чыгып терапевт болобу, чыгып кимге, олорго баарына көрүнүп атышты да. Бир жаран бир 3-4 багыттагы медициналык кароодон өттү. Кээ бирлердин мүмкүнчүлүгү болбой калат, убактысы болбой калат, мүмкүнчүлүгү болсо да айыл жергесин билесиздер, ошол Бишкек шаарына барып көрүнгөнгө анын жол киреси бар, анан Бишкектеги жеке клиникалардын ошол акча каражаты да абдан жогору, мисалы алып келгенде биз ошол жеке клиниканы алып келип, бияктагы күчтүү врачтарды алып келгенибиз
жакшы анализдерди чыгарып, камкордугубуз бул баягы аты айтып тургандай эле биздин ошо карларга камкордук да компаниянын атынан. Ден соолук каалайбыз баардык ата апаларга. Ушул жер шыпа болуп, Кудайдын колдоосу менен айыгып, оорубай, чын ден соолукта болушун каалайбыз. Статистикалык маалымат боюнча Талас районунда 60 жаштан жогору курактагы 7795 жаран бар. Андыктан алардын саламаттыгына кам көрүүнү облус бийлиги биринчилерден болуп колдогон. Жалпы жолунан 2500 тургунга медициналык кызматтар көрсөтүлдү. Карлар бир эле учурда 3-4 дарыгерге көрүнүп жетишти. Ошондой эле муктаж үй бүлөлөрдү ооруканага алып келүү кызматтары да көрсөтүлдү. Негизи бул 5 күндө чоң иш кылынды да Талас району боюнча. Өтө пайдалуу болду. Үйдөн чыга албай, оорукана алыс деп убактысы жок болуп аткан апалар, аталар келип, биз аларга атайын эмелерди уюштурдук. Бияка алып келгендердичи жана колунда жок жакыр үй бүлөлөрдү. Буга чейин биринчи акция Талас шаарында өткөн 2026 жылдын 22-23 марттар күнү. Ошол жактан бул өтө буга муктаж экенибизди ошол жактан билинди да. Мына 2 күндө 1000ден ашуун биздин жарандар келип көрүнгөн. Ал 2 күндө элечи. Азыркы күнү 5 күн өткөрдүк. Эмнеге 5 күн десеңиздер, бул Талас районуна мына ар бир күн бир айыл өкмөткө арналган болду. Бул жерде талаш тартыш болбосун депчи, ошол биздин жарандар дагы кыйналып калбасын, күндүн ысыгында кенен көрүнсүн деп ошон үчүн ушундай уюштурулду. Бул акцияны улантуу пландалууда. Талас шаарында дагы 3 район бар. Ошол жакта дагы бул акциялар өткөрүлөт. Эми алдыда Талас облусунун башка райондорунда ушундай иштер аткарылат. Ал боюнча азыр жергиликтүү бийлик, Альянс Алтын компаниясы, Үзүр фонду жана дарыгерлер сүйлөшүүдө. Белгилей кетсек, жер үйкенин иштеткен бул компания облуска дарыгерлерди туруктуу иштөөгө тартуу, жаштарды медицинага окутуу жана ооруканаларды оңдоо боюнча бир катар долбоорлорду колдоп, каржылап келүүдө. Бул жолу да район калкына эң зарыл болгон медициналык кызматтарды акысыз көрсөтүүнү ишке ашырып, карлардын батасын алды.